Гүлүшкан Садабаева 37 жыл мамлекеттик кызматты аркалап өлкөнүн өндүгүшүнө салым кошкон адамдын бири. 13 жыл мурда пенсияга чыккан Бишкек шаарынын тургуну учурда небере багып үйдө. Ал азыркы баары кымбаттаган заманда пенсиянын сезилерлик болуп көбөйүп жатканы кары картаң адамдар үчүн чоң колдоо болот деп эсептейт. Мына дары дармек дайыма пенсионерге бир күнү давление, бир күнү ал, бир күнү бул пенсиянын көп эле жалаң дары дармекке кетип атпайбы? Анан эми жакшы кошулса жакшы эле болот. Бизге жакшы эле көп эле жеңилдик болот. Мен ойлоп атам, өкмөттөр эми ошону ойлоп атса керек, ошон үчүн кошуп атса керек деп. Президентибиз баш болуп дегендей. Ошон үчүн кошуп атат да, кымбаттап атат, бүт баарын эметип атат деп. Ошон үчүн кошконуна рахмат эми. Пенсия эки багытта көбөйтүлөт. Биринчиси базалык, экинчиси камсыздандыруу бөлүгү. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам базалык бөлүгү 300-400 сом, ал эми камсыздандыруу жагы 8%га чейин жогорулап келген. Быйыл базалык 1700-дөн 3400 сомго чейин жана камсыздандыруу 15%га көтөрүлөт. Бул максатта казынадан 3 миллиард 83 миллион сомдон ашык, социалдык фонддон 1 миллиард сомдон көп каражат бөлүнгөн. Жалпы эсеп менен 4 миллиард 426 миллион сомго жакын акча каражаты 3 айга сарптала турган болуп атат. Эмки жылга бул кошумча дагы акча каражаты каралып, ошол төлөнүп берилет. 1-октябрдан баштап эсептелген пенсиялар 13 числодон кийин жаңы өлчөмдө төлөнүп берилет. Мисалы 10 000 сом алып жүргөн болсо, алардын пенсияларына божомол менен 2,5 миңден жогору акча кошулган атат. Эгер 5 000 сом алса, анда 1800 сомдун тегерегинде. Буга чейин президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына пенсия көбөйө турганын жарыялаган. Мамлекет башчысы өлкөдө 735 миңдей пенсионер бар экенин, пенсия төлөмдөрү үчүн буга чейин жылына 70 миллиард сом каралып келсе, эми бул сумма 90 миллиард сомго көбөйө турганын белгилеген. Прожиточный минимумде жашоо минимуму деп коет го. Ошо тиги орточо пенсиядан дагы өйдөрөөк болуп калды да, орточо пенсия ылдыйраак болуп калды. Анан ошону эске алып, мамлекет тарабынан ушуну аракет кылып көбөйтүп атышат да. Баягы мурунку деңгээлде эме бар эле билет болуш керек. Мурунку деңгээлден ылдый болуп кеткен да, могу 20-21 пандемияда, инфляциядачы. Анан ошондуктан азыр көтөрүп атканы ушул эме жагдайга карата кылган иш да. Пенсионерлер көбөйгөн акчаны ноябрь айынан баштап колуна ала баштайт. Конституцияда пенсия, жөлөк пул жана башка социалдык колдоолордун өлчөмү мыйзам тарабынан белгиленген орточо жашоо минимумунан аз болбоого тийиш деп жазылган. Пенсияны көтөрүү айлык акынын жана баалардын өсүшүнүн орточо көрсөткүчүнөн алынып эсептелет. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.